Азыркы учурда ушул Кара Көл шаарында жалпы 5242 окуучу бар. Ошолордун ичинен 37 окуучубуздун телефону жок. Азыркы онлайн шартында телефону жок окуучу эч кандай билим ала албайт. Анткени телевизордон чындыгында берилет онлайн сабактар. Бирок окуучу кайтарым байланышка чыгыш керек. Бизге кымбат баалуу телефон деле кереги жок. Бизге ошол онлайнга чыгып кайтарым байланышка чыга ала турган бир 2000-3000 сомдук телефон болсо деле болот. Эң негизгиси бала мугалим менен кайтарым байланышка чыгып, алган билимдерин бышыкташ керек. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Бүгүн 8 сентябрь 2020 жыл. Биз азыр ушул коронада турабыз. Бизге ушул алымкан эжекебиз кайрылып, ушул Кара Көл шаарында 5242 окуучу окуйт Кара Көл шаарында. Ошонун ичинен 100 канчасы телефонго муктаж деп, анын 100 канчанын ичинен дагы көбүн тандап келип 37ге түшкөн 100 канчадан. Şu 37 bala үйүндө şu онлайн сабак телевизордон алып, анан ушул мугалимине кайтарма тапшырмаларын бере албай отурган 37 бала бар экен. Биз ушул боорукер бир туугандарга кайрылып, жардам сураганбыз. Азыркы учурда ушул 6 телефонго акча чогулган. 6 телефон 36.900 сом болду. Мунун спонсорлорду айтып келе турган болсок, Кара Көлдөгү 80-жылкы агаларыбыз бизге 15.000 сом беришкен. Ошол акча жумшалды. Андан кийин бизге Москвада иштеген Бека деген тоже агабыз бар. Ага да Аллах разы болсун, ал 19.000 сом которгон. Андан сырткары да акча жетпей калды деп, ошол жакын арада эле 91лер футбол өткөрүшкөн. Ушу 91лерден дагы 2,5 сом алып, колдон келишинче акча топтодук. Садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Үй бүлөңүздөргө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Ар дайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр. Кудай буйруса, мынакей Samsung A01 деген телефон алдык, жаңы. Ушул мен дагы ошол жерден баса айткым келет. Бишкектеги анасы досума да рахмат. Ушу оптом баасында $78 таап берди таанышынан. Сага да Аллах разы болсун, ушу ортомчолук болуна. Кудай буйруса, мынакей азыр Кара Көлдөгү окуучулар келди. 7-чи оюнчу айта турган болсом да баада видео чыгаргам. 7-чиси телефон, бул iPhone. Боорукер бир тууганыбыз алып келип тапшырып кеткен. Кудай буйруса, ушул 4-чү мектеп, 4-чү ушул 7 окуучусунун арасынан 4-чү мектептеги 11-чи класс бала бар экен, эң отличник олимпиадага барып келген. Кудай буйруса, ушу iPhone'ду ушу 7 баланын ичиндеги эң отличникке берген атабыз. Биякта мугалимдер менен кеңештик. Кудай буйруса, мынакей эң биринчи ушу баладан баштайлы. Мынакей келгем. Рыскелди деген бала экен, 4-чү окуйт, 11-чи класс, олимпиадаларга барат экен. Ушул араларындагы эң жакшы окуган балдардан экен. Ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай чоң ийгиликтерге жет, жана өзүнүн мамлекетиңе, өзүнүн жериңе салым кошкон жигиттерден бола. Келе белем. Биринчи мектеп. Биринчи мектеп? Бул кызыл диплом менен бүтүп болду. Алтынчы мектеп. Урматтуу биздин окуучуларга жардам берген жердештерибиз, сиздерге Алла разы болсун. Сиздерге өзүмдүн атыман, ушул Кара Көлдө иштеп аткан бардык мугалимдердин атынан, ушул окуучулардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге бекем ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик болсун, сиздерди Кудай колдоп, ийгилик коштоп жүрсүн. Ушул окуучуларым үчүн аябай кубанычтамын, сиздерге алкыш айтам, башымды ийип таазим кылам. Рахмат сиздерге. Телефонларды сындырба, жакшылыкка кайтаргыла, телефондун жакшы сапаттары көп. Анткени силер ошо телефон аркылуу билим алып атасыңар. Келечекте кыргыздын жакшы инсандары бололай балдарым. Мен да кошумчалагым келет. Азыркы учурда мынакей 21-кылым ушундай телефондорго бардыгыбыз муктаж болуп калдык.
Анан бул жерде мен билим боюнча айткым келет. Билесиздер, 19-кылым, 20-кылымдарда найзасы көп, кылычтары көп өлкөлөр күчтүү эле. Азыркы учурда кайсы өлкөдө билимдүүлөр көп болсо ошол өлкө күчтүү дейт. Мындан кийин мен азыркы айтып кеткен спонсорго рахмат. Кудай буйруса ушул телефон менен өзүнүн илимин бекемдейт деп ишенем. Бардыгыңыздарга рахмат. Кара Көл шаарында эч кандай частный мектептер жок. Көп эле магазин ачып атышат, тойканаларды ачып атышат. Жалаң ушул ысырап болуп турган нерселерге көп басым жасайт биздин адамдар. Мен баарыңыздарга кайрылып кетелим. Келиңиздер, ушул элибизге пайда тийгизе тургандай бир частный мектептерди, бир англис тилинби же математика кошумча сабактарды, частныйларды ачып, жакшы сабак берсеңиздер, көп адамдар өзүнүн балдарын бермек да. Сиздерден сурагым келет элем, келиңиздер ушу илимге көбүрөөк басым жасайлы. Рахмат. Урматтуу Мүрөк кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мелис, ошондой эле ушул Мүрөк кайрымдуулук фонду иштеп аткан эр азаматтар, силерге аябай ыраазычылык билдирем. Ошо силер болбосоңор биз ар бир инсанга, ар бир адамга жеткире албайт элек бул маалыматты. Биздин окуучуларыбызга ошол жалпы эле билим берүү системасына түз көз карашта болуп, ошол окуучуларды колдоп жүргөн сиздерге чоң рахмат. Бул Мүрөк кайрымдуулук фондунун биринчи эле иш чарасы эмес. Мисалы сентябрда дагы окууга муктаж болгон, ошо окуунун куралдарына муктаж болгон окуучуларга да бир кыйла жардам берип жүрүшөт. Жакшы, отлично окуган окуучуларга жардам көрсөтүп жүрүшөт. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Дайыма ошо Кыргызстанга кереги тийген мыкты инсандардан болуңуздар. Сиздерге ден соолук каалайм. Өмүрүңүздөр узун болсун. Тилеген тилегиңерге, ойлогон максаттарыңа жеткиле. Ошо баардык тилектериңиздер Кудай кабыл кылсын. Аман болгула. Ушул ишиңиздерге дагы ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат.